Саламатсыздарбы, Назар Ньюстун көрөрмандары, бүгүн 11-июнь Сокулук районуна караштуу Агордо жаңы конушунда турабыз. Бул конуштун жашоочуларынын көйгөйлөрү көп. Суу жол маселеси мында турсун. Электр жарыгын өчүрүп кетишиптир. Караңгыда калган калк качанга чейин ушинтип жүрө беребиз деген суроону салышып, чогулушуп үн катышты. Агордо конушунда 50 миңден ашык калк жашайт. Социалдык инфраструктуралык абалы өтө оор. Мектеп, оорукана сыяктуу кадимки эле нерселер жок. Бул жердеги кичинекей балдар мындан 5-10 чакырым алыстыктагы мектептерге барып билим алат. Эл өзүнүн эсебинен линиялар тартат, мына линиялар трансформаторлорду коет өзүнүн эсебинен. Жогору жакта бир трансформатор койгонбуз, ошонун документи жок деп өчүрүп коюшту да. Бул эми документти даярдаш үчүн уруксат керек. Ошол уруксатын бербей атат. Болбосо даярдайт элек кадимкидей эле. Өчүрүп коюшуп, мына азыр эл жарыгы жок отурушат. Балдары бар, инвалидтер бар, ошол жерде кары картаң адамдар бар, бардыгы ушул жерде жүрүшөт. Андан башка көйгөйлөр толтура. Мисалы, биздин трансформациябыз чыга элек. Булардын бийликтин такаган жери эле, силер незаконный жерде отурасыңар. Силерге эчтеке уруксат жок. Трансформатор койгонго да болбойт. Дейт, а бирок ошол биз тарткан линия менен, биз койгон трансформатор менен пресс товарын сатып атат да. Жолдун абалы көрүнүп тургандай эле, бул жердеги шагылды эл өз каражатына сатып алып төктүрүшкөн. Биздин жашап жатканыбызга 10 жыл болду. 10 жылдан бери биздин көйгөй свет, бала бакча. Мынакей балдарыбызды карагыла. Бала бакчага бере албайбыз, балдарды тапшыра албайбыз. Больницага барсак албайт, бала бакчага барсак албайт, мектепке барсак албайт. Кызыл китебиңер жок деп эч жер карабайт бизди. Биздин көйгөй. Справка да ала албайбыз жашайт деген. Ошону да алыш биз үчүн көйгөй. Андан тышкары ушул жердеги светти элдин өзүнүн акчасынан чогултуп, мына моундай линияларды тартып келдик. Ошону күйгүзгөнгө дагы өкмөт жардам бербей атат. Биздин көйгөй ошол. Мына карантин учурунда эл чогулбасын деп коюп, светибизди өчүрүп салды. Биз деген светибиз жок, карайлап канчалаган караңгыда жашап атабыз. Бардыгы жашай алмайт. Арабызда деген оорукчан адамдар бар. Азыр гемодиализ алып, пастелде жаткан адамдар бар. Азыр карантин учурунда кыйынчылык болуп атат. Эл кыйналып турса, эмне үчүн өкмөт бизди карабайт? Келет, калкчытолорду айтат, кетип калат. Качан биз керекпиз? Шайлоо убакта керекпиз. Башка убакта керегибиз жок. Биз суранат элек жогорку кеңештен, Шариповдон, Сооронбай Жээнбековичтен биздин көйгөйдү чечип берсин, трансформация кылып берсин. Андан кийин биздин көйгөй чечилет. Ушунча адамды кандай бийликтегилер көрбөйт, мен түшүнбөй турам да. Себеби бала бакчага барабызбы, мектепке барабызбы, баягы эле тем более азыр электронный очередь деп бардык жерде справка сурашат. А справканы алыш үчүн бизде эмне болуш керек? Документтер туура болуш керек. А башында ойлонбойт белеңер дейт. Биз деген биякты как положено нотариально сатып алганбыз, мисалычы. Басып алган эмеспиз, акчага сатып алып, ошо бийликтегилерге ишенип, ушунча адамдын көзүн жалдыратып коюшпайт деп ойлогонбуз. Бирок бийликтегилерге көрсө баары бир экен да. Мен эле эмес, бул жак моюм жаңы конуш болгондон кийин баарыбыздын жаш элметпиз, баарыбызда жок дегенде бирден экиден балдар бар. Мисалы, ошолордун келечегин ойлобойсуңарбы? Силерге деле акыры мындай население журт керек го? Балдарды коргоо жөнүндө мектеп салып берсин, ошону сурадабыз. Мектеп салып бергиле, биз силерге көйгөйңөрдү айткыла. мектеп, бала бакча салып берсеңер, биз силерге ыраазы болуп эле, ошо ким бизге иштеп берсе, депутаты, слуги народа, вы должны нам служить. А почему мы вам служим? Биз монтип акча десеңер, акчалар чыгарабыз, шайлагыла десе шайлайбыз. Мындай бизди да адам катары санагыла да. Же болбосо эл толкуса токтотуш кыйын болуп калат. Өзүңүздөр көргөндөй, Агордо жаңы конушунун тургундарынын жүрөктөрүн көптөгөн маселе өйүп келет. Бүгүн мына эң негизгиси кызыл китеп маселесин чечип берүү максатында айыл өкмөттүн алдына чогулушту. Биздин көйгөй свет. Өзүң билесиң, 10 жылдан бери жашап атабыз. Бир трансформаторду эптеп закондоштуруп күйгүзгөнбүз. Экинчи трансформаторду закондоштуралы деп 3 жыл болду, 3-чү жылга кетип атат. Алып келип, элдин акчасын эсебинен даярдап койсок, күйгүзө албай атабыз. Карантин учурунда күйүп кеткендиктен эптеп күйгүзгөнбүз. Күйгүзсөк, мына 2 күндөн бери свет жок, бала бакырабыз менен моюнтуп ыйлап отурушат. Светибизди кыркып салды. Анан барсак эле, рейске барсак эле, законго таягып эле, силер незаконный жерде турасыңар. Пандемия учурунда эл көп чогулбашы керек экенин билген тургундар светти кыркып кетпегенде биз минтип келбейт элек дейт. Кызыгы, Новопавловка айылынын айыл өкмөтү электр жарыгын өчүрүп кеткенин билбейт экен. Бул маселени чечүү үчүн эл менен Сокулук райондук администрациясына барышып, көйгөйдү жеринен чечип берүүнү талап кылышты.
Акимдин орун басары Кызыл китеп жол маселеси өкмөттө каралып жатканын айтып, азыркы абалга жараша электр жарыгын, андан соң документ иштерин ыкчам чечип бермей болду. Подпекачы Боронов кол коюп берип, жогорку кеңешке өткөрүп берди. Жогорку кеңеш араң өттү. Бүт ушунун баарын изилдеп, тастыктап, текшерип, баягы заключениянын баарын алып туруп берилди. Эми Кудай бурса, мен жаңы мына жыйынтыктоо сөзүмдү айтып атпаймынбы? Эми жогорку кеңештин Кудай бурса депутаттар карап берсе, мен ойлойм мыйзамдаштырылат депчи. Эми ага чейин биз болсо могул анан барып ошол жерде жанагы тастыктоо мыйзам чыккандан кийин тастыктоо документтериңиздин баарын даярдагыла. Доверенность өзүңүз билесиз. Доверенностьтин баары ал деген эми кээ бирөөнүн срогу бүткөн, 3 жылга чейин. Туурабы? Карантин маалында, ЧС маалында бүтүрүлө деп атат. Мен азыр мындай баягы биз техника жагынан же болбосо башка жагынан жардам берсек болот. Бирок мен дагы жолу айтып атам, жанагы столба же зым алып баары даяр деп. Сиз ошол жерде, мисалы ошол сиздики мына азыр баары даяр экен. Барып ошол ресми өкүлү менен, архитектуранын өкүлү менен, теак менен барып, ошол жерге специалисттер алып барып эле подсоединять эттересиңерби, эмне кылыш керек? Ошол маселесин эле как аэропорт катары организовать этип керек. Болду, маселе жок башка. Ак Ордонун тургундары бийлик өкүлдөрүнө бир нече жолу кайрылышкан, трансформацияланып, мыйзамдаштырылган участкалар дагы болгон. Ошол мыйзамдаштырылган жерлерге электр чубалгылары тартылганы менен жол баягы эле бойдон. Калган тургундар мурдагы эле турмушта күн кечирүүдө.